А, Акырындан анда баштай берели. Бүгүнкү биздин темабыз видео тартуудагы жарыкты туура колдонуу. Надеюсь, менин үнүм жакшы эле угулуп атса керек. Мен азыр open space'те отурам, биякта кишилер көп, ошондуктан эгерде жакшы угулбай жатса алдын ала айтып койгула. Бүгүн жарык жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул тренинг деп мен атайын презентация даярдап койдум, бирок мындай сүйлөө суроо жооп форматында деле өткөрсөк болот. Эгерде суроо болсо дароо токтотуп суроо бере бергиле. Мен анда акырындан баштай берейин. Негизи видео тартууда бүт жерде светти мен жарык деп биз которуп койдук. Жарык деген түшүнүк бар. Негизи видео тартууда бүт эле жерде, бүт телевиденияда, журналистикада, кино тартууда, жөнөкөй клип тартабы бүт ким эмне тартпасын, бүт жерде жарык колдонушат. Кинодо мисалы үчүн жарык менен иштеген чоң командалар бар. Ал эми мисалы үчүн бирок биз бүгүн телефонго видео тартууда жарыкты колдонуунун ыкмалары жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи жарык деген слайд чыгарып коеюн. Бул жөн эле слайд, Pixar'дын анимациясы немеси, заставкасы. Так, биринчиден жарык деген эмне жана ал эмне үчүн керек? Негизи биз жашоодо жарыкты кандай көрсөк, бүт камералардын баары ошондой көрөт. Анын ичинде телефондун да камералары бар. Алар деле жарыкты биз көргөндөй эле көрөт. Биз мисалы үчүн көзүбүз менен көрсөк, ал түзмөктөр камералардын объективдери болот. Ошолор алардын көздөрү болот. Алар жарыкты ошол объектив менен кабыл алышат. Мисалы биз эгерде бөлмөдө жарык аз болсо, биз жакшы көрө албай калабыз. Ошондой эле телефондо деле ошондой, башка камералар деле ошондой. Эгерде бөлмөдө жарык аз болсо, анда видеонун сапаты дароо төмөндөйт, сапатсыз болуп калат. Дал ушул көйгөйдү чечүү үчүн жарык берүүчү жабдыктар колдонулат съемкада. Жарыктын негизги эки түрү болот. Бул табигый жана жасалма. Жасалма дегенде өз аты айтып тургандай эле, жасалма адам ойлоп тапкан жарык булактары кирет да. Чырак, шамчырак, лампа, фонарь жана башка көптөгөн нерселер. Мисалы үчүн телефондун фонариги деле жасалма жарыкка кирет. Адамзат ойлоп тапкан бардык жарыктар, аны өчүрүп, күйгүзүп, көзөмөлдөй ала турган бардык жарык булактары ошо жасалма булакка кирет да. Мен жогоруда айтып өткөндөй, чырак, шамчырак, фонарь. Бул болсо студийный съемкадагы колдонулуучу жарыктын жабдыктары. Табигый жарык булактарын болсо күндүн нурлары, жылдыздар, жана карга же үзгүгө чалган ушундай көрүнүштөр кирет да. Мындайча айтканда, табигый булактары, айдын нуру деле мисалы үчүн табигый жасалма жарык булактарына кирет. Жасалма деген табигый булактарына. Ошо жаратылыш бизге берген жарыктын баары табигый деп аталат. Айырмасы жарык жасалма менен табигый жарык булактарынын айырмасы бул деген контролдо, көзөмөлдө. Мисалы үчүн
табигый жасалма булактарын, там күндүн нурларынын тийишин жана башка жарыктарды биз көзөмөлдөй албайбыз съемка учурунда. Ал эми жасалма булактарын биз көзөмөлдөй алабыз. Ошол айырмасы, эң башкы айырмасы ошондо. Мисалы үчүн мында бул сүрөттөгүдөй бул күндүн батышы, бул деле вот табигыйга кирет. Бул дагы бир мисал кинодон алынган. Бул жакта жарык жетишсиз болсо деле, бирок бул жасалма жарык булактарына кирет да. Жарыкты кантип колдонуш керек? Мисалы, силерге эгерде бир кишини видеого тартыш керек болсо, аны эң негизгиси вот өзгөчө телефонго тартып атканда, азыр студийный жөнүндө сөз болбойт, съемка жөнүндө. Вот именно телефонго тартып атканда жарыкты кантип колдонуш керек, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде мисалы үчүн бир кишини силер тартышыңар керек болсо, жарык жакшы тийген жерге тартканга аракет кылыш керек. Тартып баштаардын алдына вот жарыкты, светти караш керек да. Негизи мындай аларды айырмалай билиш керек. Кандай жарык тийип атат, кайсы жерден жарык тийип атат, ошол баарына көңүл буруш керек. Негизи профессионалдар дайыма ушул жөнүндө ойлонушат. Съемка, мисалы үчүн, студияда съемка боло турган болсо, жарыкты жөндөш үчүн эле бир съемкага там 2-3 сааттай убакыт кетет, 1-2 адамда. Анткени бул видео тартууда эң маанилүү нерселердин бири. Эгерде мисалы үчүн съемка түнкүсүн, кээде түнкү съемкалар болуп калат, караңгы маалда, такыр жарык жок жерде. Эгерде ушундай түндө тарта турган, телефонго тартып турган болсоңуз, негизи телефондор азыр деле мындай жакшы тартышат, мындай жарыкты өздөрү автоматтык түрдө туралашат программа аркылуучу. Бирок баары бир деле кечкисин, түнкүсүн жакшы тарта алышпайт да. Баары бир аз деле ушундай маселе бар. Эгерде мисалы үчүн силер түнкүсүн бир адамды тартып турган болсо, анда ал бети такыр жакшы көрүнбөй калат, же болбосо кадрда эмне болуп жатканын силердик такыр түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ошондуктан ушундай маалдарда биз жасалма жарык булактарын колдонобуз, там лампа, фонарь, чырак сыяктуу нерселерди колдонуп, эгерде түнкүсүн, съемка түнкүсүн болсо, анда ошол жарыкты адамдын бетине жакыныраак алып келиш керек болот. Анын бети жакшы көрүнүш үчүн. Короче, вот бизге вот бул көбүнчө тиешеси жок, бирок мен жалпыга жөн эле маалымат катары айта кетейин. Негизи вот бул студийный съемка, өзүңөр байкагандай бул студия. Студияда вот жарык бериш үчүн ушундай аппаратуралар колдонулат, жабдыктар. Мисалы үчүн бул чоң коробкалар, софтбокс деп аталат. Булар деген жарыкты мындай жайылтып берет да, жесткий кылып бербейт. Булар болсо кичинекейлер, наоборот, жесткий свет беришет. Мисалы үчүн маалымат үчүн эле эгер айта кетсем, мисалы үчүн эгер студияда тартыла турган болсо, съемка студияда боло турган болсо, адамды тартыш керек болсо, мисалы үчүн камера бул жерде турат, адам бул жерде фон. Эң могу мен жаңы эле айтып өткөн софтбокс. Софтбокс деген эми студийный жабдыктардын баары эле кымбат турат. Биз аларды сатып албайбыз, анын сатып алуунун деле кажети жок азыр. Мен жөн эле мындай маалымат катары айтып өтөйүн. Эгер түшүнбөй калсаңар, ошолук деле маанилүү эмес. Мисалы үчүн софтбокстор булар жарыкты мындай жайылтып берет, жесткий кылып бербейт. Контурный адамдын даже студия тартканда адамдын артына дагы жарык коюлат, анткени
Вот эмне үчүн коюлат? Анткени чтобы адамдын контурлары так көрүнүш үчүн коюлат, колдонулат. А бул жарык болсо вот адамдын бети жакшы көрүнүш үчүн колдонулат. Мисалы үчүн байкасаңар, могул жерде уже көлөкө бар, вот мурдун көз жагында уже кичинекей мындай мындай жакшы айырмалай албаган мындай кичинекей көлөкө бар да. Негизи ошол адамдын бетинде көлөкө болбогонго аракет кылышат съемкада, студияда тартканда. Вот жарык бул жактан оң жагынан берип аткандыктан ошондуктан бул жерде ушундай көлөкө болуп калды да. Дагы вот мондай негизги ак өңдүү предметтердин көбү жарыкты чалдырат да, отражать этет. Ошону дагы съемкада активдүү колдонушат. Мисалы үчүн бул жерде вот ак белый фонго неме жарык берип, анан дароо вот фонду да ак кылып, биротоло вот адамдын контуруна дагы көбүрөөк жарык беришет да. Так, эмнени айтайын дегем эле. В принципе, ошол бул студиядагы прям профессиональный фотографтар колдонушат. Бул жабдыктар өтө кымбат турат. Бизге анын баардын кереги жок. Просто түшүнүктүү болуш үчүн эле бир ооз айтып коеюн дедим. Мындан сырткары, мисалы үчүн кино тартып атканда деле, кино тартканда аябай чоң бир командалар иштейт. Жарыктын өзүндө алар жарыкты настраивать этип, кино тартканда деле мен жана айтып өткөндөй табигый жарык булактарын, там күндүн тийиши, там отражение чагылгандардын баарын, светтердин баарын адам көзөмөлдөй албайт да. Ошондуктан алар боюнча жасалган булактарын колдонушат кино тартып аткандачы. Мисалы үчүн эгерде сцена, кандайдыр бир сцена кафенин ичинде же бөлмөнүн ичинде болсо, бизге билинбейт, бирок негизи алар боюнча мындай кич киргенде караңгы жерлерде тартышат да, чтобы күндүн нурларын көзөмөлдөй алышпайт. Алар өздөрү эшикке аппаратураларды коюп, ошол аппаратура вот күн тийип аткандай кылып көрсөткөндөй кылып, баарын ушундай кылып туралашат да. Азыркы учурда вот жарык жакшы, эми жок дегенде бир кандайдыр бир жарык болуш үчүн кээ бир блогерлер, там стримерлер, өзүнүн видеосы үчүн видео тарткандар ушундай сыяктуу кальциевый лампаны колдонушат. Мунун баарын эле көрсөңөр керек. Вот бул жерде телефон, бул жерде телефон, бул жерде ошо мындай светтен жарык берип турат. Мунун артыкчылыгы бар. Анткени мисалы үчүн эгерде силерде вот блогер болом десеңер, өзүңөр үйдөн өзүңөрдү тартам десеңер, анда силерге жарык жетишсиз болот. Анткени мисалы үчүн бизде боюнча үстүдө вот бир эле лампа эле бар да, там люстра, лампа. Эгерде ошондой жарык болсо, мисалы үчүн мен азыр мени көрүп аткандай, вот менде да жарык азыр үстүнөн тийип атат. Жарык үстүнөн тийип аткан үчүн мен азыр вот көзүмдүн алдында, мурдун алдында көлөкөлөр, тактар, кара тактар болот да. Андай болбош үчүн вот көбү ушундай блогерлер мындай жабдыкты, кальциевый лампаны колдонушат. Айрым учурларда вот стримерлер деле шуну колдонушат. Мен жана айтып өткөндөй, негизи ошол жарыктын дагы эки түрү бар. Там катуу, анан жумшак деп да экиге бөлүп койсо болот. Мисалы үчүн эгерде силер фонарик менен, мисалы үчүн бир адамды видео тартып атып, ага жарык берем деп фонарик менен бир капталдан туруп, фонарик менен бетине эметсеңер, жарык кылсаңар, анда эгерде сол капталдан кылсаңар, анда оң капталында мындай көлөкөлөр пайда болот. Эгерде оң капталдан кылсаңар, мындай көлөкө пайда болот.
үстүнөн кылганда, эгер светти үстүнөн берсең астынан көлөкө пайда болот. Булар мындай жесткий свет да, мындай силер светти бергенде адамдын бетинде мындай көрүнөт, тактар ушундай пайда болот. Негизги биз ошондойлорду болбогонго аракет кылыш керек. Идеале. Анан жумшак свет, жумшак дегенде ол баарына бирдей тиет, бетине бирдей жайылат. Эгерде мындай мисалы үчүн бул жактан сол капталын тартып атсак деле, оң капталына көлөкө болсо болот, бирок мындай анчалык катуу билинбейт да. Бул сыяктуудай кылыпчы. Бул жерде уже көлөкө так көлөкө да. Мисалы үчүн вот как раз мондай софтбокстор, мондай чоң цветтер, мунун ичинде вот лампа болот, а бул жерде вот ак материал жарык деген вот лампадан ак материал келип, тийип, анан ак материалдан мындай жайылып, баардык жерге бирдей тарайт да. Ошонун негизинде вот мындай ушундай картина пайда болот. Негизи көп жерде ошондуктан профессионалдык видео болуп аткан да. Ушуну софтбокстор көп колдонушат. Эгер мындай жесткий свет менен деле видео тартса болот. Кээде бирок аны мындай видео тартканда караш керек, көлөкө кандай түшүп атат. Кээде айрым бир ушундай приемдор бар, көлөкөнү колдонуу боюнчачы. Мисалы үчүн там жерде кинодо мисалы үчүн каармандын сырдуулугун көрсөтүш үчүн ушул атайын көлөкөлөрдү колдонушат. Жесткий светти берип, адамдын бетинде көлөкөлөр пайда болот. Ошону менен мындай сырдуу персонаждан мындай сырдуу болот да. Так, эми вот кеңештер видео тартуудагы телефонго жарык булактарын колдонуу менен телефонго видео тартып жатканда вот кандай эрежелерди сакташ керек? Негизи биз азыр силер телефонго тарткандыктан, ошондуктан мындай табигый жарык булактарын колдонуу менен эле тартууну негизи сунуштайбыз. Ошондо анткени ошондо эгерде мисалы үчүн ошондо жарык жумшак болот, жана табигый болуп көрүнөт да. Мисалы үчүн мындай сыяктуу болуп. Андан сырткары күндүн түс жана жарык нурларынан абайлаңыз. Эгерде эшиктен видео тартам десеңер, күн аябай чайыттай ачык болуп, жаркырап тийип жатса, анда ошо күнүн нурлары адамдын бетинде же болбосо силер тартып жаткан объектте вот таптак көлөкөнү болтурбаганга аракет кылып тартыш керек. Ошондой атайын ракурстар тандаш керек. Мындан сырткары негизи эле вот жарык жетишсиз болгон жерлерде видео тартпоону сунуштайбыз. Анткени мындай видеолордо майда тактар көп болуп, видеонун сапаты да начарлайт. Андан сырткары ошол мен жана айтып өткөндөй, көлөкө менен иштеп жатканда ага да өзгөчө көңүл буруш керек. Көлөкө каяка түшүп атат, кандай түшүп атат, жарайбы, жарабайбы. Кээде көлөкө менен адамдын бетиндеги же болбосо объекттеги көлөкөлөр менен кызыктуу эффекттерди жаратып колдонсо болот. Аларды дагы ошол негизи эгерде мисалы үчүн кышында өзгөчө аябай жарык болот го. Эмнеге дегенде, вот мен жана айтып өткөндөй, ак түстүү негизги буюмда нерселер, алар ушундай бир касиети бар. Жарык аларга тийсе, алар жарыкты чагылдырып кайра мындай таратат да. Көбүнчө кара түстүү буюмдарда нерселерди алар наоборот, эгерде аларга жарык тийсе, алар көбүнчө өздөрүнө сиңирип алышат.
Мисалы үчүн эгерде кышында видео тартпай эле просто кышында эшикке чыгып тегерек четте кар көп болсо кышында эшикке чыксаңар мындай аябай жарык болгонун байкасаңар керек. Анткени мисалы үчүн эшикке чыгып бир аз жүрүп туруп анан үйгө кирсеңер үй жарык болсо деле бирок мындай как будто эшикке чыгып көзүңөр ооругандай сезилет да. Анткени дегенде эшикке чыкканда эгерде кар көп болсо тегерек четтин баары кар болсо ошол кар деген күнүн нурларын дагы чагылдырып эшикти аябай жарык кылгандай болуп сезилет да. Ошондуктан үйгө киргенде мындай как будто үй караңгы сыяктуу болгондой мындай сезим пайда болот. Кимде суроо барбы? Эгер суроо болсо тартынбай берериңиз. Бул анда суроо жок болсо анда эмки жумада көрүшкөнчө. Эгерде силерге кызык болгон же түшүнүксүз болгон бир темалар болсо аны группага жазып сунуштасаңыз болот. Биз ошо түшкөн сунуштардын баарын карап чыгып, анан ошол темалар боюнча дагы тренинг өткөнгө аракет кылабыз. Дагы бир жолу жагым жолуңар менен анда эмки сабакта көрүшкөнчө.